Таласта зордуктоого шек саналган 50 жаштагы жаран кармалды. Милициянын маалыматына караганда шектүү 2021 жылдын июнь айынан бери Бишкекте туугандарынын үйүндө жашырынып жүргөн. Ага Кара-Буура райондук милициясы издөө жарыялап Бишкек шаарынан кармаган. Учурда соттук өндүрүштүн алкагында тергөө жүргүзүлүп, шектүү сурак берүүдө. Мамлекеттик статистика комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жарган кыздардын саны 2013-2014 жылдарга салыштырмалуу азайганы менен токтой элек. Ага ылайык учурда 1000 өспүрүмгө 6 төрө туура келет. Бишкектеги тигүү цехинен чыккан ири өрт 17:12 толугу менен өчүрүлдү. Өрт чыккан цех Ленин районундагы Амосов көчөсүндө жайгашкан. Өрт жалмаган аянт болжол менен 125 чарчы метрди түзөт. Саат 12:23 кырсык болгон жерге 3 өрт өчүрүүчү унаа жөнөп кеткен. 1 сааттан кийин жалын чектөөгө алынганы айтылган. Буга чейин өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кырсыктын кесепетинен 4 жаштагы кыз каза болгонун кабарлаган. Өрттүн келип чыккан себеби тактала элек. Өткөн суткада Кыргызстанда 78 кишиден коронавирус табылып, 72 бейтап айыкты. Илдет илешкендер Бишкек 23, Чүй облусу 22, Ош облусу 1, Талас облусу 5, Ысык-Көл облусу 12, Жалал Абад облусу 10, Баткен облусу 5. Өлкөдө дарт жуккандардын жалпы саны 181.668ге жетти. Анын ичинен 176.025 адам айыкты. Тилекке каршы оору 2 бейтаптын өмүрүн алып, жалпысынан 2681 киши коронавирустун курмандыгы болгон. Жогорку сот талапкер Талант Мамытов боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын кассациялык даттануусун экинчи жолу да артка кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы мунун себебин арыз мөөнөтүнөн кечигип берилгени менен түшүндүргөн. Айта кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы 24 октябрда Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартып, Ынтымак партиясынын тизмесинен алып салган. Алар Талант Мамытовду жогорку кеңештин төрагасы кызматын тапшырбай туруп депутаттыкка ат салышып жатканын айыпташкан. Бул боюнча Мамытов Бишкек шаарынын административдик сотуна арыз жазып, алар 28 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарган. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку сотко кассациялык даттануу жолдогон. Бирок сот 2 ноябрда арыз артка кайтарган. Буга байланыштуу 3 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясы даттануу кайталап жибергенин маалымдаган. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өтөт. Учурда талапкерлердин үгүт иштери жүрүп жатат. Кытай Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 1150 тонна буудай уну, 75 тонна кумшекер жана 50 тонна соя майын берди. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги маалымдады. Жардам 5 октябрдан 25 октябрга чейин өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондуна өткөрүлүп берилди. Министрлер кабинетинин буйругуна ылайык Кытайдан келген жардам материалдык резервтер фондуна сакталып турат. Жайында күн катуу ысып жана сугат суунун жетишсиздигинен Кыргызстанда дан эгиндеринин түшүмү азайды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча буудайдын түшүмү 45,5%, арпаныкы 55,2%га кыскарды. Өлкөдө июль айында 1 килограмм буудайдын баасы 29,15 сомду түздү. Муну менен буудайдын баасы өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 8,2 сомго же 39,3 сомго кымбаттады. Кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Медет кызы 4 ноябрда кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограмм салмакта финалда колумбиялык Татьяна Рентеряны жеңип алды. Айпери Медет кызы кече 3 ноябрда 3 беттеш өткөрүп, бардык атаандаштарын артыкчылык менен уткан.